Урматтуу Сооронбай Шарипович, сиз парламент аркылуу бүт букараларыңызга кайрылып, мен тазамын, эч кимден карызым жок, бир уч кландык урлардын айтканын кылайын деп убада берген эмесмин. Мен элдин айтканын угуп, элдик президент болгону келгем. Эл менен Кудайдан башка эч кимден карызым жок дедиңиз. Айтканыңыз карандай чындык, бардыгынын көңүлүнө төп келген, изги, акылман, учурдун талабына шайкеш сөз. Бирок Сооронбай Шарипович, айрым учурда сиз букараларыңыздын сөзүн такыр эле укмаксан болуп жатасыз. Мисалы, экс-президент Роза Отунбаева баш 6 фракциянын жетекчиси төш болгон адамдар Текебаев менен Чотоновдун боштондугун суранып, сизге кайрылышта. Текебаев менен Чотоновдун ак жерден түрмөдө жаткандыгын, акылы кирген жаш баладан өңгөктөгөн карага чейин билет. Текебаев, Чотонов, Жапаровдун боштондугун талап кылып, миңдеген элиңиз митингге чыгып жатат. Булар эл эмеспи? Ал тургай Белиз гейтти уюштуруп, ал ишке ашпай калганда Маевский гейтти уюштуруп ийгендер дагы Текебаев менен Чотоновдун, Жапаровдун боштондугун талап кылып ийип жатышат. Алар да сиздин букараларыңыз. Эми Фейсбукка бир көңүл бөлүп көрүңүзчү. Күнүгө миңдеген адамдар кайрылышат, жогорудагы саясий туткундардын боштондугун талап кылып. Карапайым элди аралап Текебаев, Чотонов, Жапаровдор күнөөлүүбү деген суроону берсе, 100% күнөөсү жок деп жооп берери турган кеп. Анда эмнеге сиз, урматтуу Сооронбай Шарипович, элдин үнүн укпайсыз? Бул биринчиси. Экинчи, эң негизгиси, Өмүрбек Текебаев, Дүйшөнкул Чотонов, Садыр Жапаровдордун адамдык тагдырлары ак жерден талкаланып жатат. Жөндөн-жөн Тилла апа уулун көргөнгө зар болуп сай-сөөгү сыздап отурат. Ак жерден Садыр Жапаровдун атасы өз уулунан топурак буйрубай көмүлдү. Булардын уул кыздары, жубайлары, урук тууганы эмне деген азапта күн өткөрүп жатышат. Бул абдан маанилүү маселе. Сооронбай Шарипович, журналисттер суроо берсе, Өмүрбек Чиркешевич боюнча бүт инстанцияларда чечимдер чыгып калыптыр. Кечирим сураса ырайым берейин деген жоопту бердиңиз. Шпалдасы чыгып бүткөн, заказдыгын аткарган, Кудайдан да коркпогон, адам сапатын качан эле акча менен кошоматка айырып баштаган соттордун чечимин Текебаевка, Чотоновго, Жапаровго келгенде эле сыйлап калганыңыз мени таң калтырат. Үчүнчүдөн, булар баары Текебаев, Жапаров, Чотоновдор мамлекетке, элге эмгеги сиңген, карапайым эл сыйлап, лидер туткан инсандар. Эл таламын талашып, акыйкат сөзүн сүйлөп, мамлекетке демократияны орнотууга жан өрөп, жигердүү иштеген. Бир нече жолу өлкөнү саясий кризистен чыгарган. Экинчиси, мамлекетти, элдин байлыгын тонап аткан чет элдик алтын компаниясынын былыктарын таап чыккан саясатчы. Ошон үчүн буларды карапайым эл башкалардан көбүрөөк сыйлайт. Ошондуктан Сооронбай Шарипович, элди угуп, президент катары, Кыргыз мамлекетинин конституциясынын гаранты катары, чийинден чыгып кеткен соттордун адилет чечимин чыгарууну талап кылыңыз. Бул президенттин сотторго болгон кысымы эмес, бул адилеттүүлүк үчүн болгон күрөшүңүз болот, Сооронбай Шарипович. Өмүр бийлик түбөлүктүү эмес экендигин көрдүңүз. Ал эми тарых менен чындык түбөлүктүү. Эгер азыр үндөбөй койсоңуз, Алмаз Атамбаевдин репрессиялык саясатын улантуучу президент катары тарыхта калып калышыңыз толук мүмкүн.